Ооруканада чарчап калган ымыркайдын өлүмүнө байланыштуу Бишкекте 6 дарыгер кармалып, кылмыш иши козголду. Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнердин машыгуу лагеринен качкандарга издөө жарыялады. Алар буга чейин Орусиянын абактарында жаткандар болгону айтылууда. 1 январдан тарта Хорватия Шенген аймагына кошулду. Улуттук валютасы кунанын ордуна евро шаркеттин бирдиктүү валютасы болгон еврону колдоно баштады. Бишкектеги эне баланы коргоо боюнча улуттук борбордо 3 жашар бала чарчап калганына байланыштуу кылмыш иши козголуп, 6 дарыгерге айып тагылды. Алардын 5-өө 10 январга чейин камакка алынганын, бирөө үй камагында экенин Ленин райондук ички иштер башкармалыгы 2 январда билдирди. Тергөөгө чейинки текшерүүнүн жүрүшүндө бала ушул жылдын 13 ноябрында саат 07:00 чамасында ооруканага жаткырылып, ашказан ооруп, саат 12:30да башка оорукананын реанимация бөлүмүнө которулуп, эсине келе албай каза болгондугу аныкталган. Окуяга байланыштуу милиция кылмыш жаза кодексинин медициналык же фармацевтик кызматкердин кесиптик милдетин талаптагыдай аткарбаганы деген беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоп, экспертиза дайындаган. Экспертизанын жыйынтыгында эне баланы коргоо улуттук борборунун 3, балдардын тез жардам клиникалык ооруканасынын 3 кызматкерине айып тагылды. Саламаттык сактоо министрлигинен окуянын чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн баш тартып, бардык маалымат укук тартибин коргоо органдарында экенин билдиришти. Жабыркаган тараптагы азырынча эмне болгону тууралуу маалыматын бере элек. Ал арада наристенин өлүмүнө алып келген бул окуя ачыкка чыккандан кийин коомчулукта ача пикир жаралууда. Айрымдар дарыгерлер камакка алынганы туура болгонун айтышса, кээ бирлери аларды камоо туура эмес деп белгилеп жатышат. Менин инимди жалдагы ал акылсыз дарыгерлер аз жерден өмүрүнүн аягына чейин майып кылып кое жаздашкан. Машинабызды сатып, Түркияга алып барып дарылаттык. Азыр жакшы, андыктан туура, андайларды камаш керек. Кадимки шалакылык. Ооба, дарыгерлер ал бала кимдин тууган экенин билишкен эмес. Тез жардам менен алып барып дарыгерлер жардам берет деп үмүттөнүшкөн. Илдет ичегисинде болуп жатса, тамчылатма дары куюп, ыйлап жаткан баланы уктатуучу дары менен уктатып салышкан. Натыйжада перитонит болуп кеткен. Камакка алынгандардын эң улуусу 67, эң кичүүсү 27 жаштагы кызматкерлер. Медицина кызматкерлеринин көз каранды эмес кесиптик кошууну алардын ар бири буга чейин канча деген баланын өмүрүн сактап, күнү түнү эмгектенип келаткан адистер экенин, камакка албастан убактылуу иштен четтетүү же үй камагына алуу гана керек болгонун, камоо маселени чечпей турганын айтып, өлкө жетекчилигине ачык кайрылуу жолдоду. Эту проблему оно не решит, оно наоборот приведет к страшной проблеме. Көйгөйдү чечпейт. Тескерисинче андан да оор көйгөйгө кептейт. Иштеп жаткан дарыгерлер кете баштайт. Алардын ордун эптеп башкалар ээлейт. Өлүм азайып кетпейт. Ушул окуяны эле алсак, баланын жанынан чыкпай кароого убакыт жакшы бөлүнбөгөнү, баар операция жасап, ары бери чуркап, диагнозун так аныктай алышпаганы көрүнүп турат. Бул жерде баардык күнөөнү дарыгерлерге илип жатышат. Баланын ооруп калганы, 3 күн эмне үчүн үйдө кармап отурушканы, өч алуу оюн ишке ашырып, мамлекеттин колу менен жазалагысы келип жаткандай. Эти утолят чувство мщения, возмездия. Они хотят устроить самосуд, вот такой, руками государства. Медицина боюнча адис Айбар Султангазиев бул окуя тармактагы жабдыктардын эскилиги, каржылоонун жетишсиздиги сыяктуу бир катар көйгөйлөрдү, анын ичинде дарыгердин маянасы маселесин дагы сыртка алып чыкканын айтууда. Министрдин башкасы мен ойлойм, семьямды, бала туугандарымды жакшылап карасын деп сөзсүз өздөрү эле беришет, рахматын беришет да. Бул эмне себептен? Бул деген тиги дарыгерлердин зарплатасы аз болгон үчүн жакшы карасын деп берип атышат да. Эки тараптуу караш керек. Эмне себептен болду? Биринчисинен бизде мындай мода болуп кетти да, кичине күнөө болсо эле тиги түрмөгө тыгып салган. Андан башка жолдору бар да. Кыргызстанда дарыгерлер шалаакылыкка айыпталган окуялар буга чейин да болуп келген. Алардын эң резонанстуусу балдарга ооруканада ВИЧ жуккан окуя. Мындан тышкары төрөт учурунда жан берген энелер же чарчап калган ымыркайлар, операциядан кийин каза болуп калган бейтаптар. Бирок дарыгерлер тобу менен кармалган окуя биринчи жолу катталып жатканын талдоочулар белгилөөдө. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Орусиянын ички иштер министрлиги Вагнердин машыгуу лагеринен качкандарга издөө жарыялады. Маалымат караганда 6 жалданма жоокер Украинадан аннексияланган Луганск облусундагы машыгуу лагеринен качкан. Дондей басылмасы алар буга чейин Орусиянын абактарында жаткан кыргыз, белорус, орус жана 3 өзбек жараны болушу мүмкүн экенин Ростов аймагында шектүүлөрдү көргөндөр дароо милиция кызматына кайрылуу керектиги айтылган кагаздар илингенин жазды. 21-22 декабрда Луганск облусунун Краснодон районундагы Вагнер лагеринен Өзбекстандын 3, Орусия, Беларусь жана Кыргызстандын 1 жараны качты. Качкан 6 тең аскер формасын кийген жана куралчан. Жеке коопсуздук чараларын сактаңыздар. Украинада Орусиянын армиясы жаз айларында оор жоготууларга учрагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп, согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Соттолгондорду азгыруу иштерин Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү катары таанымал Евгений Пригожин өзү баш болуп жүргүзүп жатканы тартылган видеолор жарыяланган. Ал өзүн Орусиянын президенти Владимир Путинге жакын экенин ырастаган эле. 1-январда Сота телеграм-каналы Евгений Пригожиндин өлүкканада жүргөн видеосун жарыялады. Здесь бойцы ЧВК Вагнер. Бул жерде Вагнер компаниясынын согушкерлери жатат. Алар фронтто өлдү. Сөөктөрү даярдалып, үйлөрүнө жөнөтүлөт. Буга чейин Вагнерчилер Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын башчысы Валерий Герасимовду сындап, согушта курал жарактын жетишсиздигинен оор жоготууларга учурап жатканын айткан эле. Начальнику генерального штаба. Где ты? Помоги нам наконец-то. Бул арада 27 декабрда орусиялык депутат Мамлекеттик думанын коргонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү генерал-лейтенант Виктор Соболев НСН маалымат агенттигине берген маегинде Вагнер аскердик компаниясынын мыйзамсыздыгын эскертти. Пригожин жат киши эмес, бирок келгиле, ачык жана так эле айталы. Анын жеке аскердик компаниясы мыйзамсыз. Вагнер компаниясын эбак эле ордуна коюу керек эле. Алар өздөрүнүн шартын койгудай атайын операция аймагында андай деле чоң роль ойнобойт. Өзүн бирөөнөн жогору коюу туура эмес. АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Джон Кирби Вагнердин 50 миңдей жалданма аскери Украинада согушуп жатканын, алардын 40 миңдей абактан согушка тартылгандар экенин билдирген. Вагнер компаниясы орусиялык бейрасмий аскердик түзүм. Анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Топтун жоокерлери бир катар аскердик кылмыштарга шек саналып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык. Эми башка жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар топтомун сунуштайбыз. Орусиянын чабуулунан кийин Киевде электр жарык өчтү. Шаардын мэри Виталий Кличко телеграмга жазгандай, жарык өчүп, жылуулук берүүдө кыйынчылык жаралды. 2-январга караган түнү Киевде жана башка бир катар аймактарда жардыруулар болду. Кличко түн ичинде шаарга 40 дрон чабуул койгонун, алардын көбү жок кылынганын жазды. Херсондун бир бөлүгүндө жарык өчтү. Социалдык түйүн колдонуучулары Кировоград облустунда жана Запорожьеде жарылуу болгонун кабарлашты. Орус аскерлери октябрда Керчь кысыгындагы көпүрөдөгү жарылуудан кийин Украинанын маанилүү инфраструктураларына чабуул коюуда. Көпүрөдөгү жарылуу үчүн Москва Киевди айыптап келатат. Декабрдын ортосунда электр жетишсиздигинен улам Укрэнерго өзгөчө кырдаал жарыялаган. 1-январдан тарта Хорватия Шенген аймагына кошулуп, улуттук валютасы кунанын ордуна Еврошаркеттин бирдиктүү валютасы болгон еврону колдоно баштады. 10 жыл мурда Европа биримдигине мүчө болгон Хорватия еврону колдонууга өткөн уюмдун 20-мүчөсү болуп калды. Планга ылайык Хорватия 14 январга чейин еврого толук өтүшү керек. Ага чейин хорваттар кунанды колдоно алышат. Жекшембиде Хорватиядагы банкоматтардын жарымынан көбү өчүрүлдү. Эми аларга жаңы банкноттор жүктөлөт. Жарандардын эркин каттамына мүмкүнчүлүк берген Шенген зонасына кошулган үчүн Хорватиянын чек арасында паспорттарды текшерүү токтоду. Бирок учак менен каттагандар өзгөрүүнү 26 мартта гана байкай алышат. Кыргызстанда буудай жана унду импорттагандар 2024 жылга чейин кошумча нарк салыгынан бошотулду. Министрлер кабинетинин бул тууралуу токтому 1-январдан тарта күчүнө кирди. Ага ылайык мындай жеңилдик 2023 жылдын 31 декабрине чейин күчүндө болот. 27 декабрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Турбаев Кыргызстанда азык-түлүк жетиштүү экендигин билдирген. Ал өлкөдө тамак аш коопсуздугу маанилүү экенин, азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси караларын айткан.
Буга чейин Un өндүрүүчүлөр ассоциациясынын башчысы Руслан Жунушев 2023 жылдан баштап буудайдын баасы 12%, un 14-15% кымбатташы мүмкүн экендигин билдирген. Буга министрлер кабинетинин күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүк баасын аныктаган токтомунун мөөнөтүнүн аяктап жатканы себеп болгону белгиленген. Жунушев мындан улам эми импортталган азык-түлүктөрдөн 12% киреше салыгы алына баштай тургандыгын айткан. Министрлер кабинети Евразия экономикалык биримдигине мүчө болбогон мамлекеттерге 100 000 тоннадан ашык унду ташып чыгууга тыюу салган. Мындай чектөө ушул жылдын 1 ноябрынан 31 декабрына чейин киргизилген. Нидерландта кыштын күнү миңдеген киши жаңы жылдагы салттуу улай Түндүк деңизине барып чөмүлдү. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, өлкө боюнча 500 000 киши 142 жерде сууга чумкуп, суукту тоготпой эс алып жүрдү. Жекте абанын табы 11 градус, ал эми суунун табы 7 градус жылуу болду. Быйыл Европада жаңы жыл адаттан тыш жылуу болуп, байрамдык маанайды көтөрүп, бир топторго өзгөчө дем берди окшойт. Соңку жаңылыктар топтомун мен Айзада Касмалиева жана кесиптешим Айбек Кулчуманов экөөбүз даярдадык.